көргөндөр дагы мына укугула камерага түшүп калган немелерди Bir jumada alбаса штраф салам деп атат эле го. Allah razı olsun, Zımdарды Uzakbay, алып келиптир, электрик аман өзү кызмат кылып атат экен мына. Мейнет кылдыгыла, мейнетибиз кичине текке кетип дагы. Өзү эки көздүү экен а. Бул жерде өзүбүзгө бизге жол действительно болуш керек да. Раз бар болсо, көпүрө турса, ушуга акча бергенибиз дагы бар, бербейбиз. Например, мен берген жокмун. Ашуга 85 электrik тыштыкты сум куруп берген экен. Азыр бир машина биз жанарактан кече бурулуп мындайынан чип кетип калды да. Нәлет болсун ушул адамдаргачы. Анан показательный видеону чыгарыш керек. Суу көп келип жеп кеткенде кыштын күнү машина менен ошол жерден өтө албай калып, анан резко мына жерге кошулуш өтө кыйын болуп калат го дейм. тазалыкта берекечи, өзүбүздү тазалык болбосо кайдагы берекени күтүшүбүз керек. Жакшы иштерде полный биригип эле. Бул жер калыптыр дагы. Мынан артынан акырын өтүп туруп алдыгы жерди ташаш баштапты да. Жол кыла албай атабыз өзү, жол сала албай атабыз. Акчыратадагы сел бизге сабак болуш керек болчу да. Ассаламу алейкум айылдаштар. Мына машалла өткөндө билесиздер мына көтөрмө телман менен өкөнүн ортосунда көпүрөнүн алдында иш болгон. Жол оңдолгон, мускулдар алчылып тазаланган. Андан кийин дагы тазалап койгондон кийин дагы билесиздер 5 мөшөк той кылгандар дарбыз коондун, сабиздин бочокторун алып келип ташап кетишкен. Анан элдин мээнетин кадыр бакына жетпеген, жакшы сөз менен айтып, жаман сөз менен айтып жеткизе албадык эми айла жок. Мына аксакалдар өздөрү менен кызматта жүрөт. Азыр өтүп баратып токтодум да. Элдин адамдын мээнети, бир адамдын болсо да мээнетин мындай кадыр баркына жетишибиз керек. Рахмат айтып, эки ооз жакшы сөз айтканды билиш керек. Ушул төртөөнүн арасында, например, мен дагы жокмун да. Башкаларыбыз дагы жокпуз. Мен просто өтүп кетип атып, көрүп, токтоп, сураштырып азыр жакшы ишти кылып атышыптыр. Ошол эки айылдын ортосуна камера алып келип орнотуп полный. Ага отдельный үчөчкө улап, отдельный топ келиш керек экен. Мына зымы менен бүт каражатты чогултушуп, буюштуруп атыптыр. Ушуга рахмат айткым келип, мына жакшылык менен бөлүшкүм келди. Аз аксакалдын жанына барып биле сөз берем. Анан мына бактарактарды дагы алдырыш керек экен. Мыналарды кырктырып, ал жерди аштырып туруп, түгүнөн албаса дагы тал теректерди кырктырып ачышыбыз керек экен. Мына жак бети да даже көрдүңүзбү, мына знак көрүнбөй турат. Мына знак көрүнбөй турат. Знакты жаап калган. Тал теректерди анан ылдыйдагыларды бир жумадан кийин алдырам, бир жумада албаса штраф салам деген айыл баш. Ал жак эмне болду билбейм, азыр аксакалдардан сурайбыз. Аксакалдар, рахмат, Аллах разы болсун кызматыңыздарга. Молодец, аман неме өз ишке жараптыр да. Элдияр укам эми ол кызмат күчтүү болуудан, окатчы болуу, ошол жакта көрүп калуудан, постоянно ошол жерде. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Алла разы болсун. Түзүксүздөр. Узак айышта мына аман энем, Жеңиш байке, Калан аксакал. Бир элге кайрылуу жасаңыздар эми. Мына өтүп барат токтоп, атайын убакыт бөлүп атам сиздерге. Мына адамдын мээнетин дагы бактаганды үйрөнүшүбүз керек да, рахмат айтканды үйрөнүшүбүз керек. Кылып аткан мээнетиңиздерди кичине мындай адам биринчи өзүнө сыйлаш керек. Өзүнө сыйлаган адам өзгөнү никогда сыйлабайт. Ошо өзүнө сыйлабагандар элди дагы сыйлабай алып келип ташап кетип калып атат да. Ошол камера штраф мамлекетте ошол мусурдап келип төккөн камера аркылуу далил болсо 7,5 миң экен штраф. Өткөндө Нокат шаарынын видеосунда кайрылуусунда кыргыттым го. Камералар коюп, машина аркылуу табып 7,5 миңден штраф жазып атат. Экинчи ошол жерге алып келип эс болот да, ошондой. Биздикин дал ошого шарт түзүлүп атты да. Ошо элге кичине үн катканча эскертип мына камера коюлуп атканын. Кичине үн катыңыз эми. Аксакал катары. Рахмат. Мына урматтуу айылдаштар, урматтуу акбулактар. Мына Кудай калса Акбулак айылы Кудай калса мына өнүгүү жолунда ички жолдорубуз, мына тышкы мына чыгындыларды таштаган боюнча дагы тазалык, береке тазалык болгон жерде да тазалыкты кармашыбыз керек эң биринчиден. Мына жерде Телман көтөрмө ортосундагы Шамайар көпүрөсүндөгү мусорду мына жерде өткөндө ушул жердеги адамдар уюштуруп, Узакбай баш болуп, элдерди уюштуруп ушул жерде мусорларды тазалашкан экен. Ошол тазалангандан кийин камера койгонго чейин дагы мына мусорлар ташталып, ушул жерде өткөн биз ичибиз чыдабай ушул элдердин мээнетине, кылган мээнетине дагы ошол нерсе кайталанып калат деп, мына бүгүн мына камера коюп атабыз. Аргасыздан, эми айылдаштар эми туура эле түшүнөсүздөр, көңүлүңүздөр калбасаңыздар, аргасыздан камера коюп атабыз. Эмне үчүн? Ушул мусор чыгындыларды ошол жерге ташталбай, ошол жерде болгон дыйкандар,
немеси ошол территориябыз таза болуш керек. Онун үстүнө мына 2 айдын ортосу өткөн кеткен налат айтат, башка болот. Ошон үчүн таза болсо жакшы. Ошого чыдабай мына камера коюп атабыз. Анан бул ак булак үчүн эле эмес, бул ак айыл үчүн эмес. Мына көтөрмө башка участканын айылдагында көргөндөр дагы мына угуп камерага түшүп калган немелерди биз нарактан уруксат алып аштырып туруп канча неме болгон болсо, штраф болгон болсо ушу неме кылбаганга аракет кылыңыздар. Ошо береке тазалыкта. Ошон үчүн айлашыдан камера коюшка мажбур болдук, туугандар. Аллах разы болсун агы. Мына ишти кылып атышат, көрүп атасыздар мына. Алла разы болсун. Зымдарды алып келиптир, электрик аман өзү кызмат кылып атат экен мына. Тамак аштарды уюштуруп, мына Узакбай баш болуп мына жерде уюштуруп тазалап берген. Эми камераны коюп атабыз мына бүгүнкү. Узакачта бирөө эки сөз сүйлөп койсуз дагы. Сакал катары. Урматтуу эли журтубуз, амансыздарбы? Мына өткөндө ортолуктагы сайды тазалап, көпчүлүк эл менен ажыларыбыз бар. Мээнет кылдык эле, мээнетибиз кичине текке кетип, дагы мусор ташаган экен. 2-3 күндөн бери үн катсак эч ким эсе чыкпады. Анан калан экөөбүз биз деле баштап элечи жаштарым келбей атат деп, мына бүгүн азыр баштап аягына жетейин деп калдык. Кудай кааласа эми жакшылык иштер боло берсин. Сиздерден суранчы ушул барып мусорду ташабаңыздар, эл журтубузга тынччылык, аманчылык. Şu yaşlarımızdan ilgizge rahmat, ötüp ketip atıp düşüp bizde şuntup nime kılıp atat. Bardığımızda şu yerge musurdu taşabay, tazalıkты saktaylı. Bardığımız şu tinç, eli jurtmen tinç bolup şu jakşı günderde jüre bereyli. Eldin kızmatını da bereyli Kuda. Allah razı olsun açta. Tereң ыраазычылык. Чындыгында айылдаштар, караңыздар кандай керемет кооз жерде жашайбыз. Мына ушундай кооз таза жерде жашап туруп анан тазалыкка өзүбүз көңүл бурбасак, өзүбүз ушинтип өткөндө өлкө башчыбыз, ажообуз дагы көрдүңүздөр өзү баш болуп мусор терип жүрөт. Уже ойлонуп отурган учур мезгил жетип келди окшойт. Мындай бир атамекенге кыянат кылбай, тазалыкка мындай тазалыкта ыймандан деп таза жашаган үйрөнүп, эшигибиздин алдына мамлекет мына техниканы алып келип атат го. Жумасына келип мусорду алып кетип атат. Мешогуна бир целый мешокко болгон 30 сом акча алып атат. Эл акысы, жер акысы, жол акысы жаман. Элдин акысына киргенден корколу айылдаштар. Ошо мына 4 айылдын группасы бар экен, ошол жактан ушул группа видео менен бөлүшүп коюңуздар. Эми бүтүн элди жаман деп болбойт. Эми арабызда чыгат экен. Арабызда кээде балдар жөнөтсөк, балдар балалык кылып кел ташап коюшу мүмкүн кечиндеси. Ошол үй бүлөдө дагы ата-эне балдарыбызга айтып, ушул мусорду күтүп отуруп эле эшиктин алдына бир жумадан бир келип атат. Даяр эшиктин алдына келип атат, алып чыгып берип эле 30 сом төлөсөңүздөр алып барып ыргытып коет. Штрафы 7,5 миң. Мына камера коюлуп атат эми. Аяусуз мыйзам таласына штраф алабыз. Башка чара жок. Жакшы сөз айтып, жаман сөз айтып жеткизе албадык. Эми айла жоктуктан ана мына камера коюлуп аттыр, буйруса камера коюлгандан мен ойлойм тазалык сакталат депчи. Ал жерге канча мээнет адамдар эч болбосо коондарыбызды алып келип, тамак ашын, суусундугун алып келип берип, акчалай жардам берип, ошол жерге канча мээнет кылды Ак булак эл. Анан 2 күндөн кийин эле кайра келип 5 мешок мусорду алып келип ташап коюпту. Бул кандай наадан, маңкурт адам билбейм. Өзүн өзү сыйлабаган адам, ошончо элдин мээнетин бартабай болбосо 2 күн ашар ошол жерде видеолор чыгып атты. 2 күндөн кийин таптаза жерге 5 мешок алып келип таштап коюп атат. Андан кийин бир малды алып келип таштап коюптур дейт. Целый тооктун өлүктөрүн алып келип таштап коюптур дейт. Айла жок, дагы чыгым кылып камера коюлуп атат. Эки тараптан тең, көтөрмө тараптан дагы, Телман тараптан дагы видео тартыла турган кылып камера орнотулуп атат. Коркойлу, Аллахтан коркойлу, элдин акысынан коркойлу, урматтуу айылдаштар. Таза жашаганга үйрөнөбүз, таза жашаганга чакырык жазабыз. Аксакал, терең ыраазычылык, Аллах разы болсун. Эки дүйнөнүн бактылуу насип кылсын сизге дагычы. Мына ошо айылдын бардык кандай немелери, көйгөйлөрү болсо, кандай иш аракеттери болсо, ички жолдор, башка нерселерге баш отуң менен аракет кыласың. Рахмат үкөм. Айылыбызда ушундай патриот, жакшы инсандар чыга берсе, айылыбыз Кудай кааласа өнүгүү жолунда. Иншалла. Рахмат элгиз. Акыркы 10 жылдын ичинде Ак булакты туристический айылга айландырабыз. Панорама бир эле байке өзүктүрө турган болду. Сөгөт арыгын бир эле байке өзүктүрө турган болду. Бала бакча куруп бере турган болду. Частный мамлекеттен сырткары. Кийинки жылы мамлекет тарабынан жерлер бөлүнсө, иншалла Ак булакка мектеп түшөт, бала бакча түшөт. Андан сырткары частный сайт курула турган көпүрө кийинки жылы Ак булак менен Телман биригип атат. Кийинки жылдын проектинде. Кандай жакшы иштер болуп атат чындыгындачы. Ынтымак биримдик болсо, буйруса туристтер Кара Койго биз аркылуу же обратно кайтканда биз аркылуу өтө тургандай болот буйруса. Сонун болот. Келечи алдыда чоң иш пландар күтүп турат. Аллах разы болсун айылдаштар. Мына камерага жарыктыгы менен
Özü екі көздü екен, ha? Ova da. Фонарик мына екі көздü екен өзінің. Ақсақалдар, жаштар жоқ. Айылдың içine көтермеден жақтан дағы көтерме жақтан келген машинадағы айылдың içinden келген дағы gündüzü de түнү дағы мына прожектор деп ала шоғырата қойып. Шалап. Круглосуточно көзөмөлдөө болот екен, ha, буюрса? Бир Bu maksat şu evi taza karmaş da. He. Maksat taza karmaş. Şöyle. мына андагы өткөндө тазалашкан. Алдыгынан солун арык ачып коюшкан. Жолдун кара мына уровенин көтөрүлгөнү. Мында ушул жерден разгон менен келишет эле дагы. Коркунуч жаралат эле да, ДТП коркунучу бар эле. Ошол алдыдагы келечекте кырсыктын да алдын алышты да. Мына жерлерди кыркып коюптур, мына тазалап. Өткөндө айыл башчы кайсыл жерде айтып аттыр эле, мына жактарды айтып аттыр, каякта айтып аттыр. Alış керек эле да мына. Бир жумада албаса штраф салам деп атат эле го. Комментарий берип койгондо мунун дырыгын деп эле коюп турчу. Мына шуну алыш керек да. Азыр мынау Базарбай экенин, Жолдон бар көргөсүң. Базарбай экенин мынау немеси ham кол өтүш керек да. Bir күнү мына ушул жерден bir kova мусор жүктөгөнбүз наркы бетте. Ошондо айыл башчы эскертүү берди эле го, бир жумада алам деди, бир жумада албаса штраф жазам деп ушул жакта айтканбы? Ооба, ушул жакта. Кимге караштуу бул? Бул Өзгөнбайдыкы, анау Базарбай ажыныкы. Аха. Шулар алганда ушул жак мына полный камерага тартылып, деген адам ташаган. Түшүндүрүү иштери болгонбу, эскертүү иштери болгонбу? Эскертүү болгон. Эми кече да эскертүү бердим. Ha. Bu nerede yol var mına? Bu nerede yol var? Buna turba koyulup kalgan. Boşanda anam narkı yol. Narkı yol. Bunadan ölçü olarak dedi. Nasıl almış gerek olacak? Бул жол, мына жол, основной жол бул, нар жактан айылдан келип бул жака чыга турган жол ушул жерде. Ушул жака чыга турган жол ушул. Нар жагы жабыкпы? Нар жагы азыр жол бар. Мынау Базарбайга алганда şu yerde bir telotop var. Ошол коюлса наркы мала жаңы чаяктан каттайт жерден наркы жол жабылат эле. Наркы жалдын жабыштын кажети барбы жокпу? Жабып койсо эле болот, жаппаса эле, бирок жапкан оңдо яктычы мынадан каттаган оң. Мына жактан каттаган оңбу? Саңгыла мына талдарды алабыз деген беле сүйлөшүүлөр болгонбу? Болгон, эскертүү берилген. Эми ушуну садиктерге, немелерге отунга жок, майли мен ала албайм. Колум тийбейт деген болсо, албаса шуну бериш керек да, эми айыл өкмөт өзү чечет. Туура, өзүбүз ашар жолу менен кыркып, садикке мешитке алып барып беребиз. Ашар жолу менен мында колум тийбейт, ашар жолу менен кесиңиздер десе, Өзгөнбай байке дедиңизби? Өзгөнбай, Жашпы же улуу? Өзгөнбай силерден 1 жаш 2 жаш чоң. Өзгөнбай байке мына бул жерди тал теректерди алам деп убада берген экенсиз. Убактыңыз жок, мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо мына аксакалдар биз өзүбүз кесип алып отунга алып барып берели деп атат. Анан айыл башы бир жумада албаса штраф жазабыз деген. Штраф алгача андан көрө соопчулукка ушул жерди уруксат берсеңиз кесип алышына алып барып берсин. Болбосо өзүмө керектесеңиз өзүңүз кыркып алыңыз, ушул жерди ачалы. Эми мээнетти дагы эметишибиз керек. Караңыздар, мынантип аксакалдар аксакал башы менен жүрөт. Жарыктандырып, камера коюп, мына жак тазалыкты кармайды. Караңыз, көчө таптаза, мына жак караңыздар, эми таза болуп турат. Өзүгө эле жакшы го таза болсо. Маны полный алып сала турган болсок, кеңири жол ачылат экен. Жол ачылат, бирөө келип ыргыткандан да коркот. Таза болгону жакшы да, алып келип эле ыргыта берсе, элдин мээнети эмне? Мына прожекторлордон бери жаңы алып келиштир. Жаңы прожектор мына. Болот да, шунчалык болот да. Ушуга акча бергенибиз дагы бар, бербейм. Например, мен берген жокмун. Ашуга кимдир бирөө акча берди, алар ыраазычылык үчүн. Мыналар чогул, жаман көрүп, жакшы көрүп акча чогулду, мынантип иштеп атат. Кызмат акысын берип, мына электрикти сүйлөшүп алып келиштир. Так, ошондо мына көчө. Мына көчөнүнчө бир көчө экен, а? Мына жактагы өзүнчө бир көчөбү? Биякта 2 көчө бар. 2 көчө биригип ушул жактан келет, а? Оо. Анан экөө биригип туруп, мына ошону атайын койгонсуздарбы, ошондо получается мына көпүрөнү. Мына ушул жерге шунайынан коюлуп туруп. Ооба. Жерге коюлат деп алып келип койгон. Официальный мына жерде жол ушул жерден чыгабы өзү? А мына тал теректер эмне анады? Качан өскөн бул? Жаман чоң тукту тал теректер. Ошо мына тал теректерди алып туруп мына жерге арык бар экен. Мынаны коюп туруп, ошондо мынандайынан анан нар жактан чыгып кошулуш керек экен да, туурабы? А мына жер азыр, мына жер селхана экен. Азыр селхана болгон үчүн эртең сел келе турган болсо, мына жерде машина өтө албай калат деген максатта.
машина өтөбөй кайтып кетти го. Ошо тартыш керек эле да, ошо токтотуп калышыбыз керек эле. Мына мусорлар келип баштады. Сабиз, картошка. Мына бир күнү ошол жерден бир хова жөнөткөнбүз. Ана келип Малга берсе дагы жейт ушул нерсени. Уят эле билен, нәлет болсун ушул адамдаргачы. Эркекче шу мусорду алып келип таштагандарга билен үй бүлөсүнө нәлет болсун. Уят нерсе да билен, кичине гана нерсе, кошунасыныкына берсе малы жеп коет ушул нерсени, сооп болот наоборот. Ушинтип нәлет угуп, элдин наразычылыгында калгандан көрүп үйүнө сактаса билен 30 сомго бир мөшөктү алып кетет. Уятты адамдар менен аксакалдар ушут аксакал башы менен тазалап жүрөт билен. Бул жер селкана экен. Эртең кеч биз серөөнө түшөт. Эртең ол жерден, например, чындыгында сел келе турган болсо, ал жер жеп кете турган болсо, мына жерден өтө албай калат экен. Азыр бир машина биз жанарактан кече бурулуп мындайынан чип кетип калды да. Мына жерге келип машина өтө албай, ал жерден асылып калды, эмне болду? Кыскасы мына жолду ачышыбыз керек экен да. Бул жагынан дагы Өзгөн Байбакеники жер. Айыл башчы мына ушул нерсени уюштуруңуз. Өзгөн Байбаке менен сүйлөшүп, техниканы алып келиңиз. Керек нерселер бар экен. Ар жагына тышты коюп бер десиңиз. Кайсы тышты коюп берген? Мына 85 электрик тышты коюп бергенби? Алла разы болсун, нарагына ушундай көпүрө жасап берген экен. Мына жактан келген дагы, мына жерде мындай кирип туруп, нар жактан центральный көчөгө кошулуш керек экен да. Жолдун өзүнүн мыйзамы ошол жерде угу бар экен. А бул жер селкана экен. Альтернатива мына жерде өзүбүзгө бизге жол действительно болуш керек да. Раз бар болсо, көпүрө турса, талдарды алыш керек, техниканы алып келип газып туруп, көпүрөнү коюп жакшынап жолду ачып коюшубуз керек. Айыл башы ушул нерсени уюштуруңуз. Ашарчыларды чогултабыз атат, полный аксакалдар. Ачыш керек, жүрсөк жүрө беребиз. Ана мусорду токтотолу, мусорду уят. Камералар коюлса эртең жакшы болот экен, полный. 7,5 миңден штрафты берип, жаздырып, анан показательный видеону чыгарыш керек. Уят нерседе эмне деген нерсе эмне? Өзүнүн айылды билен мындай тазалыкты сактабаса, президент баш болуп мусор терип жүрөт. Уят эмеспи билен? Шундай керемет жерде жашайбыз, кооз жерде жашайбыз, анан өзүбүз булгасак билен. Токтотолу ушул нерсени, уят, токтотуңуздар. Камера иштеп калса го өзүңүздөр диктак токтотосуздар го. Кээ бир адамга билен жакшы сөз жетпейт. Нәлет айтыш керек все. Урматтуу айылдаштар, мына бүгүн мындай камера коюу боюнча иштерди көрдүңүздөр. Бирок мына көпүрөктүн жол жагындагы биз бир контролдоп коелу деп чыксак, мына сиздерге жаңы далил катары. Мына кара, мына билен, Мына жакшы иштер эмес да, мына ушул иштерди кылып, мына бет керек да, уят болуш керек да, уят, мындай мусорларды кимдер ташап атат, айылдаштар, айланып кетейиндер. Башка жактардан келип ташласа дагы көрсөңүздөр. Айтыңыздарчы, мына карасаңыздар, мына компресстер, мына табис, мына компресс, уят эмес, ушул нерселерчи, адамдар, биз мисалы үчүн мына айылды өнүктүрүү боюнча аракеттер болуп аткандан кийин сиздер дагы көңүл кош болбой ушундай аракеттерди кылып жардамдарды бериш керек да. Жаңы айтып кеттим. Тазалыкта берекечи, өзүбүздү тазалык болбосо кайдагы берекени күтүшүбүз керек. Андан тышкары мына дагы жерде дагы бир коопсуз иштер бар экен. Мына жерде бирактан келип тартып, коопсуз иштер бар экен. Мына жерлерде мына сайдын иштеринде мына дарактар өсүп чоңоюп кетиптир. Мыналар өсүп чоңоюп кетиптир. Мына бир аз гана сел келген болсо, бул дарактар бар, көпүрөккө барып тыгылат дагы. Полный сел көпүрөктү бузуп бардыгын алдым, биз сасып кетти бул жагы. Мыналарчы. Мына кара, уже түгүнө жетиптир. Бардыгын түгүнө тамырына жетиптир. Мына дарактан бараттан көпүрөккө тыгылат дагы. Köprökte yoldan buzat, yolun ardından beri jagındagı egindерди дагы buzat. Mına köpröktün жаздын içinde mına daraktardı algıla, yeni ki basa dagı çekme ekiretlek alıp mına jardı açık koygula bey. Mına edinçe mına sel gelse ötök, akbulak eline ötök, çoğun bir mına göy bolup tura. Çoğun çıgım keltiret ekende bey. Özü yol kılalbey tavız özü, yol salalbey tavız. Акчыратадагы сел бизге сабак болуш керек болчу да. Акчыратадагы башка жактагы. Мына сиз айткандай аксакал, мыналарды агызып барса, анал жерге кептелет. Көпүрөнү жууп кетет. Мына уже тамыры бир жагы ачылып тур мына дарактардын. Дагы бир жагы ачылган болсо, бал апарат көпүрөккө чыгат. Биз айылды өнүктүрөбүз деп
жолдары бузулуп атат. Акширата да башка жактагы селдер кылып ушундай дарактарга барып тыгылып, бузулуп, элип Туура. чоң бир Туура. чыгым алып келдирген да, урматтуу жамаат. Ошондо селдин угу бурулат да, бул жактан ашып туруп асфальтты дагы жейт. Сел бурулат дагы. Мынау керек мынаяка. Мынау 100% керек. Себеби мынаяка жет кетти. Мына арапай азыныкынан туштап ушул бойдон үлүштү жууп кетет. Бул эч неме жок. Мына дарактарды Мына алыш тазалагыла, тазалагыла кимдики болсо дагычы биз буларды көргөн эмеспиз. Бир күндү Мыналарды мына эмне жийип койдуңар, койдуңар. күнүн белгилеп элечи бир күнчү. Мыналарды тазалаганбыз биз бүгүн мусорну. Азыр дагы куду сончо ташап коюш. Урматтуу жамаат. Бери чыгыңыздар эми сасып кетти. Бери чыгыңыздар, бул жактан улантыңыздар. Мына селкана экен да өзү, селкана. Бул жактан 2 көчө биригип келет экен. Мына көчө. Ушул жерден келип туруп эле мына жерде ачалы дагы мына көпүрө турат. Коелу, нар жактан улап коелу. Өзүбүздүн мындай сайдан сырткары жолубуз болгон жакшыда эртең сел келип бузула турган болсо, изоляцияда калат экенбиз. Кайрадан айланып нарактан чыгып келиш керек болот экен. Мына жерден азыр Кийинкиси бекер болот, кийинки жүгүргөн. мынандан суунун угу бул жака кетсе асфальтты жоготобуз мына жер толгондон кийин. Күнүн белгилеп элечи ушуна бир субботник кылып эле чаксакалда. Өз эл менен мотопила жаштар келип туруп эле. Эгерде булар өздөрү мындай элди сыйлап эле өздөрү келип албай турган болсочу, чогуу келип эл менен ашар кылып туруп кыркып алып салып ушул жерди полный ачпайлы, ошондо мына жерге бирөө мусор таштагандан да коет. Ошондо обзор ачылсачы видеокамера бул жакты смело алат. Урматтуу жамаат. Машинада келат эле таштайт, пешком келип таштабайт. Урматтуу жамаат. Айтышка туура келип атат. Коопсуздукту алдын алышыбыз керек да. Бул кырсык айтып келбейт. Кырсык каш кабактын ортосунда. Мына башка жактардагы селдер бизге сабак болсун. Мына ушул нерселерди алдын алайлы. Мына селкана уже толуп калды. Мына жогору жагында дагы мына бар экен. Мына жогору жактарында дагы, мына жогору жактарында дагы бар экен. Толуп туруп бул жагы. Ачкыла мына селканалардагы эки бетиндеги дарактарды алып ачып, коопсуздуктун алдын алар аракеттерди кылышыбыз керек. Өзүбүз сактанган дейт Кудай. Ар жактан ичинен кирип көрөлүчү, ичинен кирип тартып келеличи, жүрүңүзөрчү. Ичинен видео тартып, мына жерди ичинен көрсөтөлүчү элге. Жүрүңүздөр. Мына, получается, мына көпүрөнү 85 электрик тыштыктоосун куруп берген экен. Мына ушул жерге көпүрөнү куруп, жолду ачып, Өзгөнбөй байке каршы чыкпай, ошол добровольно ачып берипти. Мына, жолуңар бар экен. Анал жерге сайга суу көп келип жеп кеткенде, кыштын күнү машина менен ошол жерден өтө албай калып, анан бул жактан өтөбүз деп жол ачалы деп ушул көпүрөнү жасаган экен. Туурабы, Айышта? Азыр ошондо ушул жерден чыгабы, жол жана көпүрөнү кое турган болсо. Көпүрөнү кое турган болсо, мына ушудан Өзгөнбай добровольный ачып берди дешти. Мен Өзгөнбай менен өткөндө сүйлөшпөдүм да. Эме келип өзү Блин, бир аз татаал го бул жер. Бул жерде мынанда келип туруп резко мына жерге кошулуш өтө кыйын болуп калат го дейм. Кичине кеңирирээк же эме тура эмес түшүп калганбы көпүрө. Мына жерден чыгып кошулуш өтө опасный болуп калат экен да. Өтө крутой поворот болуп калат экен. Мына жер официально жол экен да. Жол эми канча метр экенин го билбейм. Муну Өзгөнбай келсе өзү түшүндүрүп айтат, айыл башы көрсөтүп берет. Бирок Өзгөнбай добровольный мынайды берген дешип атат. Эми машуларды эле алса, токтоңуз, ошондо Өзгөнбайке өзүнүн жеринен добровольно берип атабы? Өзүнүн жеринен эмес, бу жерде жолдун немеси бар экенин да. Жол бар. Ооба, ошондой дешти. Мен Өзгөнбай менен сүйлөшөдүм да, ошондой деген. Анан Өзгөнбай байке. Мына жерде эле Өзгөнбай ачса болду экен да. Бу добровольно калан аксакал айтып атпайбы? Добровольно ачып берген деп атпайбы? Каршы эмес, азыр деле каршы эмес. Ана көпүрө анан ар жактан жанак көпүрө алдык экен да. Ушул жерди мынерге эле коюп койсо, мыналарды алыш керек да. Бир күндү белгилейли дагы. Техниканы алып келип, айыл өкмөттөн. Аларды кырып алып туруп эле, сүр тамырларынан бери жулдуруп алып туруп эле. Ана көпүрөнү койсок болду, жол ачылат экен да. Запасной болуп калат экен да ошондо бул жакчы. Кудай сактасын, мына сел келе турган болсо, нар жак тосулуп кала турган болсо, мына жерден 2-3 көчөнүн эли мындай акырын келет экен дагы. Мындай ушул жол менен барып туруп эле алдыгы жерден кошулуп кетет экен да. Мына жер жол экен эми. Ооба, мындан алса кыйла жер, бул чакана жер эмес. Мына ушул жерди организовать этишибиз керек экен. Айыл башы шуну бир күнүн убак саатын белгилеңиз дагы. Ден субботник кылалы, айыл полный чогулуп келели да
Kırkı alıp tamır menen alып мына жер көпүрөнү коелу, жолду ачалы. Каршы чыкпап жүргөн байке добровольно. Ошондо ол мурда эле заа болуп ошол көпүрөнү койдурганда жолду ачып берген. Мына жер жол экен. Агайчан ошону күнүн убаксатына ачта. Күнүн убаксатын белгилеңиздер. Айыл башы техниканы алып келсин. Менен сүйлөшөйлү. Азыр эми якты бүтүрдүк, Кудай кааласа. Камералар неме свет тартылды. Эми келип кимде ким мусор төккөн болсо, иштараңарды төгө бересиңер. Аямайы жок. 7,5 миң кештирап мен барып 7,5 миң сомдон төгөсүңөр. Битте пакет ыргытсаңар ham төлөйсүңөр. Шунча мээнетти текке кетирбейми? кеткен расходду чыгарабыз ошон. Кеткен расходду И төлөйсүңөр. видеосун дагы чыгарабыз. Ооба, видеосу полный чыгат. Ким Айыл башы менен сүйлөшүп күнүн убаксатын белгилеңиздер андайчы да. Уюштуралы ошончо ачалы ашар кылалы. Сүйлөшүп туруп, Зайыр менен күндү белгилейбиз, ошол күнү ашарга деген күнү бардыгы ынтымакта келип берсе бизге шол. Болду, хорошо. Бир күндү неме кылабыз. Хорошо. Ушул жерди уюштуралы. Айылдаштар. Жүрсөк жүрө беребиз, Бүгүн баарыбыз эртең жокпуз. Соопчулукка дагы ынтымакта иш кылалы. Келели. Келмейде не дейт келмейде бул жашоого келмейде эме бар, тартип бар дейт. Кетмейде тартип жок экен да. Ошого мындай жакшы иштерде полный биригип эле соопчулукка дагы келели, келбей койбойт. Уюштуралы, просто организовать этели. Өткөндө мына жер сонун болгон болду го, караңыздар. Жолдун уровень көтөрүлгөн, сонун болуп, мына жерден сууда жеңил чыга турган болуп калды. Мына жактагылар уюштуруп кыйналбай суу кое турган болуп калды. Тазалык дагы сакталып калды мына. Ал жерде 5 мешөктү алып кетишкен окшойт, кийин келип алып кетишти. Тазалыктан келип алып кетишкенби? Мына азыр мына жерлер кыйла таза экен. Азыр бул жер калыптыр дагы. Мынан артынан акырын өтүп туруп, алдыгы жери ташташ баштаптыр да. Мына жерден дагы көрүнөт экен, жакындатайынчы. Мына жака өтүш баштаптыр да. Тал теректер тосот экен дагы. Мусорду мына жака ыргытып баштаптыр. Уят да эми, айылдаштар. Акылыбызга келели, тазалыкта кыймандан эч ким көрбөйт дегенинен Аллах көрүп турат. Бүгүн жер астында жыргап жүрөбүз, эртең 2 метр жердин алдына киребиз. Жооп бере турган күн дагы келет, убакыт дагы келет. Тез эле.